Adakan жақсы айтып берді, бары түсіндіріп берді. Bir нәрсені еске алышымыз керек. Бүгін бийлик, байлық менен кедейликтин күрөшү болуп атат. Түрмөдөн чыгып туруп, bir айда миллионер болгон кишини көргөнсүңөрбүздөр. Мен биринчи жолу көрүп атам. 40 жылдан ашык мен кызматта иштеп жүрүп, мен мынчалык байлыгым жок шайлоого чыга турган. Мадымаровдун сүрөттөрүн көрдүңөрбү айылдарда? Көрбөйсүңөр, 150 миң сом төлөй албайт. Мына айтып кетти Adakan. 150 миң сом бул бир мугалимдин 3 жылдык айлыгы экен да, бир плакат үчүн. Өткөндө коронавирус болгондо баары тең бергендер тыйындап топтоп 130 миллион жалпы Кыргызстан боюнча жыйналган болчу. Азыр шайлоого 100 миллион кетсе, анын 51 миллиону бир талапкердик болот. Анан туугандар, ошол жерде ошол плакаттын жанында дагы бир плакат бар. Bir beçeranın oğrusu var iken, şunu saklayınca dağırı gerek, operasyon kılıç gerek, jardan ber dep жазылып атат. Ошол акчага жанында бирөө сүрөт турат. Ошол кишини шайлап берди депчи. Мыйзамчыл катары, милиция катары, юрист катары мен айтам. Бүгүн биздин бийликте көптөгөн нерсе мыйзамсыз болуп атат. Мен силерден сурап турам. Жаңы жыл келгенде кичине көздү ачып, келгиле мыйзам чегинде жашайлы. Эгерде азыр президенттик шайлоодо мыйзам бузуу менен өтүп кетсе, Кыргызстан чөгүрүп кетебиз биз. Кыйналып калабыз, аксап калабыз. Жанагы ада токтотушубуз керек. Ким бийликте болсо, биздин шефибизди колдойбуз деген токтотушубуз керек. Мен сиздерден сурап атам. Айлаган элдерим, красавчик братан деген токтоткула. Мамлекетти башкарыш керек. Красавчик братан башка жерде болот. Бирок тилекке каршы ушул иш ашып атат да. Мына Адаканды келгенде барган ушул жерде мына 6 ай мурда келген, 4 ай мурда келгенде кандай жолугушуп, дош беребиз деп колдоп бердиңиздер. Көпчүлүгү. Бирок ошондо деле айрым бөлүгү башка нерсеге кызыгып кеткен болчу. Ошо сиздер берген дош берген партиялар каякта азыр ошол? Келдиби алдыңарга? Бирөө келди? Бирдеме жасап бердиби? Жок. Дош кеттилер. Азыр деле алданып кетпейли. Мен жеке пикирим ачык айтам. Мына эмне үчүн сен Искак Адакан жанында жүрөсүң? Айлык аласың, эмне болосуң бул? 1995-жылы президенттик шайлоодо атам Абсамат Масалиевич жеңип чыккан учурда жаш жигит Адакан Мадумаров анын жанында жүргөн. Ошондо эле куундукка буларды аңдып жүрүп, КГБ сыпайлап жүрүп, ар кандай адамдар ортого түшүп туруп, эл бузарлар, кеткиле, элди бузбагыла деген сөздөрдү укканбыз, көрүп калганбыз ага. Бирок тилекке каршы 25 жыл өткөндөн кийин ушул кишилердин сөзү чындык болуп атат да. Бизди кубалаган эл бузарлар дегендер каякта? Экөө качып жүрөт. Бирөө камакта отурат. 4-үнчүсү дагы отурат, үйдөн чыга албай. Демек чындык ким тарап экен деп. Мен сиздерди чакырат элем. 10 январь күнү биз чындыкка жетишибиз керек. Тазалыкка жетишибиз керек, мыйзамдуулукка жетишибиз керек. Болбосо биз мындан ары сап калабыз да. Мен сурап элем. Туура ойлонуп туруп, тууган уруктар менен маслихатташып, акылдашып, кеңешип бир чечимге келсеңиздер, мен үй бүлө менен Адакан Мадумаровго дош берем. Мен ушундай чечимге келдим. Рахмат. Салкын айдын, Азербайжан айдын жашоочулары баардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жылда ушул биздин элибизге жаңы жыл токчулукту алып келсин, молчулукту алып келсин, жакшы мыйзамдуу президент келсин. Ушул коронавирус деген ушул 20-жыл менен артын карабай кетсин. Сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Алла таала ушул сизди бизге президент кылган болсун. Анан дагы айтарым, мен сиздерге өтө кубандым. Себеби мен дагы энемин. Ушул Үмүт деген бала өткөндө менин дагы жүрөгүм аябай ооруду. Себеби бул эне деген өтө кыйын нерсе экен. Баланы жоготкон эне үчүн өмүр бою айкыз чагы экен. Анан ушул бизди карапайым элди эстеп, ушу Адакан эме Үмүттүн үйүнө барып таза кылганыбызга өтө кубандык. Сизге рахмат. Ушунчалык карапайым барды. Мен ушунчалык карап отурдум телевизорду, ютубтарды. Ушул киши барабы экен? Ушул карапайым элди дагы ойлойбу экен? Ушул тадыр үчүн биздин ушундай татындакай болочок балабыз курман болду десек жок.
барган жок. Өтө капа болдук. Бир эле менин эмес, Кыргызстандагы бардык энелердин жүрөгү ооруду. Бул бала үчүнчү. Мисалы, ушул Бакиевди кууганда 80 бала өлдү, 80 адам өлдү. Канча элдер Ак үйдүн алдына барып, жатып алышты жөн эле. Батыр болду деп. Кана биздин балабызга батырлыкты бергенбиз. Туурабы? Даже барып, үйдүн астынан өтүп кетип калган. Бул биздин элек баткендиктер үчүн өтө бизге капа болдук. Ушугачы. Ошон үчүн элдер, Айжордун элдери ушул бүтүн Кыргызстанга шайлоо болгондо мен ушул жерге байкоочулукка чыкканмын. 90% биздин элибиз сизге добуш алып берген. Дагы ишенемиз, 100% биздин элдер сизге добуш алып келет. Жакшылыктарга жолугалы, аманчылык болсун. Кандай болгон күндө дагы тандоо өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Тек гана кайдыгер болбоңуздар. Эч бир жерге барганда жалгыз Мадумаровго добуш бергиле деп айтпайм. Айтканда жокмун. Кайдыгер болбоңуздар. Кимди тандасаңыздар дагы барып өз тагдырыңызга өзүңүз кийин башка бирөөгө капа болгон. Өзүм мамлекетимди, келечегимди курам деген сезим менен өзүңүз барып чечимиңизди кабыл алыңыз. 5-нде Бишкекте чоң жыйын өткөргөн атабыз. Аны биз Каныбек Иманалиев, Канат Исаев, мына Клара Соронкулова, бир топ ушул талапкерлер биргелешип чогуу өткөрүп коюлду атабыз. Себеп мына кече Сокулукта дагы Канат Исаев менен чогуу жыйын өткөрдүк. Бүгүн дагы чогуу өткөргөн пландарыбыз бар эле. Ар кимибиз ар жака тартып кетет экен, бизге келиңиз дегендей кылып. Бирок азыр бир эле тарап болуп калдык. Бир эле тарап. Мына мыйзамсыз бараткан нерсени токтотуп, Кыргызстанды кайрадан конституциянын ордуна коюп, 5-октябрдан берки кабыл алынган чечимдердин баарын жокко чыгарып, президент толук кандуу ордуна келгенде тездетип парламенттик шайлоону өткөрүп, ошонун жыйынтыгы менен мыйзамдуу өкмөттү курап, андан ары